Курулушта сиз математикасыз жасай албайсыз. Куруучулар канча материал чыгымдоо керектигин эсептеп чыгышыңыз керек. Курулуш сметаны кантип текшерсе болот, канчалык калың, мисалы дубалдын калыңдыгы жана башка болушу керек. Мындай курулушта математиканын колдонушун карап көрөлү сыяктуу структуралар. Куруучуга имаратты сырдоо буйрулган. Бул үчүн ага боек керек. Бирок андан кийин суроо пайда болот. Өтө эле көп боек сатып албаш үчүн же аз боек сатып алып жумушту бүтүрбөө үчүн канча боек сатып алуу керек? Ал 1 чарчы метрге канча боек сарпталарын билет. Дубалдын жана шыптын аянтын эсептөө куруучуга калат. Бир дубалдын бийиктиги 3 метр, узундугу 4 метр экендигин билет. Куруучу формуланы колдонуп, бир дубалдын аянты 12 метр квадрат экендигин билип, бир дубалга 24 литр керектелет. Ал шып жана башка дубалдар менен ушундай эле эсептөөлөрдү жүргүзүп, дүкөнгө жөнөйт. Экинчи маселе. Курулушта көбүнчө туура бурчун аныктоонун зарылдыгы келип чыгат. Аны 2 жол менен чечүүгө болот. Биринчиси атайын куралды 4 бурчтукту колдонуу, бирок бул шайман көлөмү ушул ыкманын көлөмүнө чектөө киргизет. Экинчи ыкманы каалаган узундуктагы беттердин перпендикулярдыгын аныктоодо колдонсо болот. Ал төмөнкү эрежени колдонуудан турат. Тик бурчтуу үч бурчтуктагы буттар менен гипотенузанын катышы 3, 4, 5 санына туура келет. Демек, беттердин перпендикулярдыгын текшерүү үчүн жуптал бөлүктөрүндө 3 жана 4 метр аралыкты белгилөө жана аларды 5 метр гипотенуза менен туташтыруу жетиштүү. Тарых бул ыкма байыркы Египеттин куруучуларына белгилүү болгон деп ырастайт. Бирок заманбап инженерлер жана бригадирлер бул ыкманы белгилүү Пифагор теоремасынын өзгөчө окуясы деп эсептешет.